Кыргызстандын туризм тармагы эл аралык сынактарда биринчиликти багындыра баштады. Кече гана 8 декабрь Россиядагы эң абройлуу туризм боюнча сынактардын бири Russian Travel Awards 2025 сынагы болуп, анда Кыргызстан биринчиликти алды. Тагыраагы зарубежное направление деген номинацияда Оман, Дубай, Армения, Азербайджан, Өзбекистан, Кытай, Түштүк Корея сыяктуу чоң өлкөлөр менен ат салышып, калыстардын жана онлайн добуш берген 1 миллион калктын тандоосу менен Кыргызстан биринчиликти алган. Бул дегени күнөстүү Кыргызстаныбыз мейман достугу, конокторго түзгөн шарты менен чет элден келген коноктордун жүрөгүнөн орун алып жаткандыгынын далили. Эгер сиз туризм тармагында эмгектенсеңиз, тейлөө тармагында иштесеңиз, бул сиздин дагы жеңишиңиз. Андыктан кызуу куттуктайм, ишиңизге мындан кийин да ийгиликтерди каалайбыз. Сыйлыкты алууга Кыргызстандын Россиядагы атайын ыйгарым укуктуу элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев катышкан жана жалпы көрүүчүлөрдү, катышуучуларды сөзсүз түрдө Кыргызстанга бир барып өтүүгө чакырган. Мекендешим Кыргызстанга барыңыз эле тыйын которобуз, бирок ошону утуш менен которуңуз. Кыргызстандын алдыңкы банктарынын бири Доскрыда банк жашынакай акция уюштуруп жатат. Жүздөгөн белектер, эң негизги белек 2 автоунаа. 30 апрелге чейин Доскрыда банктын счетуна же болбосо Кыргызстанда Симба приложениясына ким тыйын которсо, ошолор катышат. Тинькофф банктан, Сбербанктан, Мир Привилегий банктын мекендеген промокодтун киргизип которсоңуздар, Сэнди, Астрасент, Корона жана башка тыйын которуу системаларынан да которсоңуздар болот. Эң негизгиси Доскрыда банктын же Симба приложениясынан тыйынды алуу керек. Утушка балким сиз ээ болуп каласыңар, утуш менен которуңуздар. Wildbergs'теги Черная пятницанын алкагында Кыргызстандын товарларына болгон суроо талап кескин жогорулады. Статистикалык маалыматтарга ылайык өткөн жылдын ушул учуруна салыштырмалуу Wildbergs'те кыргыз товарларына суроо талап 114% чейин өскөн. Айрыкча Грузия, Белоруссия жана Өзбекстандын калкы биздин өлкөдөн сулуулук каражаттарын, баш кийимдерди, ич кийимдерди жана жалпы эле сырткы кийимдерди заказ кылууну жылдан жылга көбөйтүп жатышат. Бул өлкөлөрдө суроо талап кескин жогорулаганы менен Кыргызстандын товарларын эң көп сатып алуучу болуп Россия кала берет. Россия Кыргызстандан үй жасалгаларын, косметика жана ич кийимдерди дүңүнөн сатып алат. Баса, Россиянын президенти Владимир Путин жаңы указга кол койду. Ага ылайык бажы көзөмөлүнөн биздин товарларды жеңилдетилген таризде өткөрүүнүн мөөнөтү 10 декабрдан 25 декабрга чейин улантылды. Бул да болсо биздин ишкерлер үчүн жакшы жаңылык. Мына ушундай позитивдүү жаңылыкты улай Москвадагы мекендештер сиздерге маданий сонун жаңылыкты дагы кабарлап өткүм келет. Жакында 14 декабрда Москва шаарындагы Москва концерттик залында Кыргызстандан Раймалы менен Бегимай этно мюзикл коюлмакчы. Этно мюзикл демекчи бул жерде өзүбүздүн каныбызга, жаныбызга сиңген кыргыз музыкасы, кыргыз күүсү, ошол эле учурда Раймалы менен Бегимайдын сүйүүсү, Кыргызстандын мен деген маданият өкүлдөрүнүн чагылдыруусунда коюлуп жатат. Бизге жаңы гана айтып өтүштү, 180ден ашуун артист келет деп. Келиңиздер, мындай бир чыныгы жан дүйнөбүзгө азык бере турган мына ушундай концерттерге барып азык алалы. Барыңыздарды 14 декабрь Москва концерттик залынан күтөбүз.